Разаков шаарына караштуу Алишер Наубай атындагы орто мектебинде Достук парламентине президенттик шайлоо болуп өттү. Достук парламенти окуучулар арасында түзүлүп, көп жылдан бери иш алып барып келишет. Бул мектепте Достук парламентинде буга чейин шайланып, иштеп келген президенттин ордуна жаңыдан шайлоо болуп, анын ант берүү аземи жалпы мектеп мугалимдери, окуучулар менен парламент мүчөлөрүнүн катышуусунда болуп өттү. Урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Разаков шаарына караштуу Алишер Наубай атындагы орто мектебинде Достук парламентинин президенттин шайлоо өткөрүлдү. Андагы Достук парламентинин жаңыдан шайланган президенти болуп, мектептин алдыңкы активдүү окуучуларынын бири буга чейин коомдук иштерге активдүү катышып келген Өмүрбек Авазбеков тайындалды. Бүгүн биздин мектепте Достук парламентинде өзгөрүүлөр болгондуктан ант берүү аземи болду. Мурдагы Достук парламентин президенти Гапаров Адаган Дастанович кеткендиктен бүгүн мен Авазбеков Өмүрбек Авазбекович Достук парламентине президент болуп шайландым. Биздин мектепте 2000ге жакын окуучу окуйт. Ошолордун ынтымактуулугуна, билимдүүлүгүнө, достуктугуна көңүл буруп, окуучулардын билимге карата умтулуусуна уюштурулган ар кандай иш-чараларга активдүү катышам жана салымымды кошом. Салтанатты өткөрүүдөн башкы максаты ар бир окуучу келечекте мамлекеттик саясатка кызыгуу менен мамиле жасап, мамлекеттик символдордун кадыр баркын көтөрүү, аларды коомчулукта активдүү болуусуна түрткү берүү, окуучуларга мектеп кезинен тарта ант берүүнүн маанилүүлүгүн түшүндүрүү болуп саналат. Мугалимдердин айтымында мындай иш-чараларды тынымсыз өткөрүү жаштарга өзгөчө керектигин баса белгилейт. Мен ойлойм, Авазбеков Өмүрбек Авазбекович мектептин өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, окуучулардын достугуна, ынтымагына өз салымын кошуп кетет. Биз ошол комиссия мүчөлөрү ишеним арттырып, мектеп президенти кылып, ошол окуучуну шайлап алдык. Иш-чаранын жүрүшүндө ант берүү салтанаты болуп, анда Кыргыз Республикасынын туусу киргизилип, мамлекеттик гимндин жаңыруусунда мектептин президентине президенттик күбөлүк менен төш белги тапшырылды. Кетсек, бул мектеп Лейлек районундагы эң чоң мектептердин катарына кирет. Учурда мектепте 2000ге жакын окуучу кыргыз, орус, өзбек тилинде билим алып келишет. Шарлота Эшматова, Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.